Затем подходим к вожатой, которая стоит возле автобуса. Вожатая рассаживает вас уже в автобус. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жайкы эс алууга барууга даярдык көрүшүүдө. Алардын катарындагы Марипени небересин чүйүү болосундагы 6 айынан бери алып келген. Мамлекет тараптан минтип балдарга көңүл бурулуп жатканына кубанып, ырайчылыгын билдирүүдө. Баламдын бул неберемден келинче мамасы каса болуп калган 6-7 жыл болду. Анан мен чоң энеси мен багам айыл өкмөтүнөн, сот фонддон ушу барып эс алып келсин деп ушу жардам кылып ушинтип жөнөтүп атат. Анан мен ошол өз макулдугумду бердим. Эми кызым эс алып кичине көңүлүн ачып келсин деп ушинтип жөнөтүп атат. Буларды ушинтип коргоп, жөнөтүп аткан жогорку жактагыларга мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жайкы мезгилде балдардын эс алуусун жана ден соолугун чыңдоо иштерин уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жалпы 5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул суммага аз камсыз болгон 555 бала 3 агым менен Ысык көлгө жөнөтүлдү. Биз жыл сайын ушундай балдарды эс алуу, жайкы эс алуу күндөрүн уюштурабыз. Бизде республикалык бюджеттен биздин министрликке 5 миллион сом каралган. Мына быйыл болсо тендер менен ушу жалын летний лагерь утуп алып, ошол бүгүн 215 бала жайкы эс алууга кетип атат. Бул Ош областынан, Жалал Абад, Баткен, Чүй областынан 215. Катталган жалпы 555 бала 3 агымга бөлүнүп, буга чейин 340 балдар барып келген. Акыркы 3-чү агымында 215 өспөрөм жалын балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна сапар алды. Весь персонал старших воспитателей. Биздин лагерге келген балдарга өзгөчө көңүл бурулат. Ар бир 25 өспүрүмдөн турган группага бирден тарбиячы каралган. Андан тышкары докторлор, куткаруучулар, психологдор жана башка ишкерлер да бар. Эми балдардын эс алуусу жакшы өтүш үчүн көңүл ачуучу программалар уюштурулган. Бул жайкы эс алууга аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, тоголок жетим, оорулуу, билим алуунун өзгөчө шарттарына муктаж болгон балдар, ошондой эле оор турмуштук кырдаалдагы балдар камтылган. Социалдык өнүктүрүү министри уюштурган бул эс алууга 215 бала Ош, Жалал Абад, Чүй жана Бишкек шаарларынан келген. Телегей Талиев, Руслан Бариненко, ЛТР, Бишкек.